жалпысынан 48 миллионго дүйнөлүк банк менен Кадамжай жана Баткен райондорунда, Кадамжай районунда 8 айыл, Баткен районунда 14 айылды камсыздоо боюнча иштер башталды да. Маалыматыңыз барбы? Ооба, албетте. Туура айттыңыз. Ал ОРП биздин карамагыбызда жалпысынан 28 айыл кирген. Бул Лейлек району, Баткен району, Кадамжай району бүгүнкү күндө проектно-сметный документацияларды даярдоодо негизи 3 жылга, август айында 3 жылга түзүлгөн келишим проектный институттар менен, бирок ага карабай эрте эле бүтөт. Мисалы, Катыраңдыкы уже могу октябрларга барып экспертизага тапшырылат. Да бир катар айылдардыкы эрте эле тапшырылат, бирок срок ушу 3 жыл деп берилген. Проектно-сметный документациясы даяр болгондон кийин курулуш иштери ушу кийинки 2025-жыл, 2026-жылдар болот да. Так, негизи ошол срокко жетишебиз, анткени ушу айылдарда суу аябай тартыш. Кадамжайдын Актурпак, Советский, Баткендин Дара, Суу башы, Карабулак, Төрткүл айыл өкмөттөрү кирген. Бир нече айылдар таза суу менен камсыз болуп калмакта. Туура, бул проект биздин өзүбүздүн көзөмөлүбүздө. Бул жерде проекттин координатору аябай тажрыйбалуу киши, өтө дыкаттык менен иш кылып атабыз. Эмне дегенде берде проекттин сметный документация түзүп атканда изысканияларды атайын өткөзүп атабыз. Кийин жана суу чыкпай калчудай болбосун депчи, результаттарын алып, суунун анализинин результаттарын алып иш алып барып атабыз да, ошон үчүн бир аз убакыт үнөмдөп атат. Бул боюнча аябай көзөмөлдө, кааласаңыз биз сизге бир промежуточный кылып бир маалымат берип коелу. Мага ошол жөнүндө толук маалымат берип коюңуз кат жүзүндө. Жарайт. Кайсы убакта кайсы айылдар жасалат экен. Андан сырткары эмне себептен өз убагында бүтөсүңөр деп атам. Баткен шаарында таза суу боюнча бир нече жыл мурда долбоор башталган, билесиз да? Аристин долбоорун айтасызбы? Баткен шаарында. Баткен шаарында ЕБРР аркылуу болгон, Европейский банк реконструкция и развития бүткөнү менен, бирок Баткен шаарынын жарымы камсыз болбой калган. Ооба, ошол себептен сурап атам, анткени Арис Баткенге кирген эмес, Баткенде сиздер өзүңүздөр иш алып барып атасыздар. Баткен шаарында ушул долбоор качан бүтөт? Акчасы толук берилип, кредиттер төлөп атабыз, мен маалыматыма караганда. Бакчар Алиевич, бул шаар боюнча уруксат берсеңиз, биздин заместитель курировать этет, жооп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу. Касымов Руслан, таза суу департаментинин директору, директордун орун басары. Бүгүнкү күндө Баткен шаары боюнча биринчи фазасы бүттү, аяктады. Өзүңүзгө белгилүү болгондой ошо кичине бир орчундуу маселелер пайда болгон. Ошо водоканал менен азыр иш алып барып атабыз, водоканалдын директору мененчи. Бул жерде маселеси жанагы подрядчик менен проектировщик ортосунда. Анан подрядчиктин бул казахский фирма экен, толук до конца бүтүрбөй кетишиптир. Ошол боюнча азыр эксплуатацияга албай атабыз да. Жок, бул жарым эле суу менен камсыз болду деп атпайбы? Ким жооп берет ушул толук ишке ашпай калганына? Бул биринчи этап менен, биринчи фазасы Баткен шаарынын таза суу менен, анан экинчи этаптары бар. Бул долгосрочный ТОда жазалган. Экинчи этап менен жазалат. Каражат толук кабылымдуу бөлүнүп, 77% эле ишке ашылды деп өткөндө мага Баткен область өкүлчүлүгүнөн жооп келди да. Бирок тилекке каршы жана таза суу жетекчиси айткандай, жарымы да ишке ашкан жок. Туура, ошол биринчи этап менен, биринчи фазасында таза суу менен камсыз болот. Экинчи этап менен ошол долгосрочный ТОда жазалганда, ошол экинчи этап менен жазалат. Жок, булардын жасабай койгон ишине ким жооп берет? Биз ушинтип, мынакей урматтуу депутаттар, биз ушундай 50 миллион, 100 миллион кылып акчаларды бөлүп берип атабыз. Кагаз жүзүндө бардык айылдарда суу менен камсыз болгондой болуп баратат, бирок иш жүзүндө тилекке каршы ошо долбоорлор мындай кээ бирки жерлерде шалакылык, кээ бирки жерлерде толук кандуу ишке ашырбай кетип атышат да. Ушунун биринчи жоопкерчилигин карабайлыбы, ким жасады, эмне себептен ошол долбоор толук кандуу ишке ашпай калды? Казакстандык компания болсо эч кандай жоопкерчилик албай эле кетип калыптыр, туурабы? Ооба, туура. Ага ким жооп берет? Кандай чараларды көрөбүз? Бакчар Алиевич, бул боюнча администрация президентинде бир сыйра суроо жооп болгон. Бул мындай да, мисалы айыл жергесинде, районный центрлерде проекттерди биз ОРПларды алып барып, исполнительный агентство внутригосударственный процедураларын өтүп көзөмөлгө алып жүрсөк,
ЕБРР аркылуу шаарларда болуп аткан проектте исполнительный агентство болуп мэрия эсептелинет, реализующий агентство болуп водоканал эсептелинет. Демек освоение средств полностью жергиликтүү бийлик тараптан аткарылат да, биз бул освоениеде катышпайбыз. Анан биз болгону жогорку кеңешке келип ратификациясын өтүп беребиз. Ратификацияны биз өткөрүп берип атабыз азыр. Мына дагы көптөгөн айылдарга каражаттарды табып ушундай иштер жүрүп атат. Бирок ошолорду сапаттуу жүргүзбөсөк анда кандай натыйжа болот да? Баары эле ушинтип чала ишин бүтүрүп кете берсе, анда айылдар суу менен камсыз болбой калып атпайбы? Тералич, бул жерде бизге азыр булар таза суу жаңы өттү. Координационный совет уюштурулган, бизде проекттер боюнча Бак Тергеш мындай түз азыр сурап атат. Биз да кийин булардан сурайбыз. Жооптуу болушат и жооп беришет. Ким жооп берет, ошону же болбосо ошол келишимде сразу алардын жоопкерчилигин киргизип коелу, эгерде толук кандуу ишке киргизбесе. Ушу Баткен шаарынын таза суусун толук кандуу көзөмөлгө алып, жана Кадамжай, Баткен, Лейлек районундагы сууларды көзөмөлгө алып берсеңиздер, ишке ашышсын. Чоң рахмат. Жарайт. Рахмат, Кунашбек Рамович.